Балбак Түлөбаев Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болду. Бишкек шаарынын мэри шайланганга чейин Балбак Түлөбаев мэрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Садыр Жапаров кол койгон. Өкмөттүн маалымат кызматы тараткан маалыматта айтылгандай, Түлөбаев өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулган. Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарынын мэриясынын кызматкерлери. Мен бүгүн сиздердин алдыңыздарга Кыргыз Республикасынын премьер-министри Садыр Нуркожоевичтин буйругу менен тааныштыргалы келдим. Тагыраагы айтканда, Бишкек шаарынын жаңы шаар башчысын сиздер менен тааныштырып коюш үчүн келдим. Анда эмесе биринчи Садыр Нуркожоевичтин буйругун окуп берсем. Борбордун статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 24-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын жаңы мэри шайланганга чейин Түлөбаев Балбак Зарлыкович Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалсын. Урматтуу аппараттын кызматкерлери, сиздер Балбак Зарлыковичти билесиздер. Мен автобиографиясына буга чейинки эмгек жолуна токтолбой эле коеюн. Анын токтолуштун зарылчылыгы да жок. Сиздер менен чогуу иштеп кеткен. Акыркы иш жолу Ысык Көл областында губернатор болуп иштеди. Мына азыр бул жака келип өзүнүн ишин баштагалы турат. Эң негизгиси Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен биз төмөндөгүдөй тапшырмаларды коебуз. Мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кыштын алдында турабыз. Кышка даярдык керек. Биринчи кезекте мэриянын Балбак Зарлыкович сиздин аппараттын эң негизги милдеттеринин бири шаар элин кышка толук түрдө даярдыгын көрүү. Жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу, көмүр менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу, газ менен, жаратылыш газы менен камсыз кылуу, стратегиялык маанилүү объекттерди, ооруканаларды, мектептерди, бала бакчаларды баардыгын жылуулук менен өз убагында камсыз кылууга жетишүү. Ал үчүн билесиздер, тиешелүү мамлекеттик органдар менен иш алып барасыздар. Түздөн-түз теплосет жана башкалар менен. Мындан сырткары, мына кыш жакындап келатат, жолдордун тазалыгын, шаардын тазалыгы боюнча дегеле койчу баардык чарбалык иштердин баардыгын өз убагында аткарылыш керек деген тапшырма менен ошондой келип атабыз. Ошон үчүн ошондой тапшырмаларды билет, илгертпей алып келет деген ишенич менен Балбак Зарлыкович сизди Бишкек шаарынын мэрлигине азыр Садыр Нуркожоевич тарабынан көрсөтүп атасыз. Биз ишенебиз, сиз коллектив менен иштешип кетесиз, шаардын проблемасын билесиз, көйгөйүн билесиз. Бул маселелердин баардыгы чечилет. Анан дагы бир маанилүү маселе, өзүңүздөр билесиздер, бул пандемия, коронавирустун дагы жанданып күчөп бараткандыгы, бул боюнча дагы конкреттүү график менен иш алып барылыш керек деп ойлойм. Шаардын ичинде ооруканалар ачылыш керек. Ал ачылып атат, мамлекеттик деңгээлде да өкмөттүн деңгээлинде иш алып барылып атат. Ошол менен чогуу шаардын мэриясы, мэри, шаар башчысы да ушул багытта бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып иш алып барыш керек деген ушундай тапшырма бар. Анда дагы бир жолу Балбак Зарлыкович сизди жаңы кызматка дайындалышыңыз менен
аткаруучу болуп дайындалышыңыз менен милдетин куттуктайм. Ишиңизге ийгилик болсун. Сизде сөз барбы? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш чаранын катчылары, урматтуу Бактыбек Абдилашимович, урматтуу Балбак Зарлыкович. Бүгүн Кыргыз Республикасынын премьер-министри, Кыргыз Республикасы президентинин милдетин аткаруучусу Жапаров Садыр Омаркожоевичтин көрсөткөн ишеними менен Төлөбаев Балбак Зарлыкович Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалып жатат. Кесиптештер, Балбак Зарлыкович, сизди өзүмдүн атымдан жана Бишкек шаар кеңешинин депутаттарынын атынан чын дилимден куттуктайм. Албетте бул сиз үчүн абдан жоопкерчиликтүү иш. Бирок ага карабастан сиз алдыңызга койгон милдеттерди менин оюмча ийгиликтүү ишке ашырып кетесиз. Абдан терең ишенем ошого. Бүгүнкү күнү шаардыктардын көйгөйүн чечип, дүйнө жүзүн кооптондурган COVID-19 пандемиясынын экинчи толкунуна каршы күрөшүүдө туура чечимдерди кабыл алып, ыкчам түрдө тийиштүү иш-аракеттерди уюштура билген кесипкөй, өз жумушун так билген кадр керек. Алардын ичинен эң негизги алдыда турган маселе келе жаткан кышта шаардыктарды үзгүлтүксүз камсыздоо менен, жылуулук камсыздоо менен COVID-19 пандемиясы менен күрөшүү жана өтө маанилүү келе жаткан 2021 жылдын бюджетин долбоорун иштеп чыгуу. Бардыгыбыз билгендей, сиз Бишкек шаарынын аппарат жетекчиси болуп иштеп, өзүңүздү кесипкөй адис катары жана элдин сөзүн уга билген инсан катары көргөзө алдыңыз. Урматтуу Балбак Зарлыкович, Бишкек шаарыбыздын өркүндөп өсүшүнө багытталган ишиңизге ийгилик каалайм жана бул кызматты сиз мыкты алып кетишиңизге мен терең ишенем. Анан урматтуу кесиптештер, учурдан пайдаланып, буга чейин 2 жылдан ашык иштеген Суракматов Азиз Эмилбековичке Бишкек шаар кеңешинин депутаттарынын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдирем. Жумушта үйдө төмөн дагы болот экен, жакшылык, жамандык дагы болот экен. Бирок менин оюмча Азиз Эмилбековичтин эмгеги 2 жылдан бери эмгеги зор, жакшы долбоорлорду ишке ашырды, чогуу биргеликте Бишкек шаар кеңешинин депутаттары менен чогуу элге кызмат кылып, шаардыктарга кызмат кылып, жакшы менин оюмча ишти алып барды. Ага ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Урматтуу Бактыбек Абдилашимович, урматтуу төрага, урматтуу коллегалар. Азыр убакыт биригүүнүн, убакыт ынтымактын, убакыт иштөөнүн убактысы. Ар кандай башка иштерге убактыбыз жок. Ошон үчүн бардыгыңыздарды Бишкек шаарыбыз үчүн, келечегибиз үчүн иштөөгө чакырамын. Өкмөт башчыбыздын жана өлкө башчыбыздын мага ишенип ушул жака сунуштаганына мен ыраазычылык билдиремин. Бардыгыңыздарга айтып коюшум керек, бул убактылуу. Шаардык кеңеш өзүнүн шайлоосун өтүп, жаңы мэр шайланганга чейин убактылуу бул ишти алып барамын. Ошондуктан тез аранын ичинде мурункудай иштерибизди улантышыбыз керек. Бардык саясий күчтөр менен сүйлөшүүгө даярбыз. Эң негизгиси азыр биз кышка даярдык менен шаарыбыздагы пандемия менен күрөшүбүз керек. Шаардын элине кайрыларым эми кичине демибизди басышыбыз керек. Прошу вас всех успокоиться. Мы будем ради города работать дальше. Сейчас на носу зима, коронавирус. Все будет хорошо. Я думаю, с этим коллективом, вместе с горожанами мы будем дальше двигаться. А остальное мы сами поговорим, и у нас все будет хорошо. Спасибо вам большое. Анда эмесе бардыгыңызга чоң рахмат. Сиздердин уруксат менен мен алып барып, Ырымда андан кийин расмий түрдө кабинетине отургузуп андан кетейин, белиңби?